Эркек дагы бактылуу болгусу келеби? Эркекти эмне бактылуу кылат? Жолдошуңуздун кабагы бүркөлүп калганда бул менин жанымда бактысызбы деп ойлойсузбу? Анда келиңиз чогуу талкуулайлы. Алдыдагы 10 мүнөттө биз менен чогуу болуңуздар. Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздарга сагынычтуу жана ысык саламымды айтып, мен АКУ кызматымды баштадым. Жана бүгүнкү тема ушундай бир дискуссияны чакыра турган тема. Дароо эле сурайын, ылдый жакка пикириңизди калтырыңызды унутпаңыз. Эркек качан бактылуу болот? Кандай деп ойлойсуз? Эркек качан бактылуу болот? Аялдар, кыздар, биз өзүбүздүн пикирибизди жазсак болот. Мен ойлойм мондай деп. Анан албетте мырзалар дагы жазса, сиздердин бактылуу болушуңарыз үчүн эмне керек? Бир сурамжылоо жүргүзүптүр да. Ошол жөнүндө бөлүшө кетейинчи. Бир чоң сурамжылоо, опрос деп коебуз. Биз сурамжылоо жүргүзүшөт эркектердин аялдардын арасында. Анан эркектерге айтат да, аялдарга эмне керек десе, эркектердин баары мындай деп жооп бериптир. Аларга акча, ийгиликтүү мырза жанында. Аларга эмне керек болмок эле? Аларга акча керек, аларга белек керек. Алар жалаң эле чойролоңдоп ары бери чыгып жүргөндү жакшы көрүшөт. Аялдарга акча керек дейиптир да. Ошол эле суроону аялдарга беришет. Аял бактылуу болуш үчүн аялдарга эмне керек дегенде, алар эмне деп жооп бериптир дебейсиңерби? Эркектен эмнени күтөсүңөр? Аялдарга эмне керек дегенде, алар айтыптыр: мага ишенимдүү мырза керек. Мага мен бел байлай алган, мен таяна алган жигит керек. Мага баарлашуу, көңүл буруу керек дептир. Элестеткөргүлө, ошол сурамжылоого катышкан 1000 деген аялдардын ичинен 80% ашыгы дал ушундай жоопту беришкен. Эмне себептен ошол компания бир гана аялдардын кызыкчылыгы жөнүндө сурамжылоо жүргүзгөнүн билбейм. Тилекке каршы алар эркектер жөнүндө сурашпаптыр. Бирок мен бүгүн сурайын деп турам биздин катталуучуларыбыздан: эркектерге эмне керек бактылуу болуш үчүн? Бул жерде мен бир нече психологдордун ойлорун карап окуп чыктым дагы. Анан кийин өзүмө жаккандарын карап, чын эле деп жакпагандарын карап, ушундайбы дедим. Анда мен сиздер менен бөлүшөйүн. Сиздер болсо өзүңүздөрдүн жеке пикириңиздерди ылдый жакка комментарийге жазыңыздар же +1 301 760 60 70 сандарына дагы оюңузду жазыңыз. Качан бактылуу болот? Эркекти кантип бактылуу кылса болот? Бул үйдү уядай жайлуу, таза, жагымдуу кылганга аракет жасаганда дейт. Күнү кечки акча таап, үй бүлөсүн багам деп жүргөн эркек үчүн эс ала турган жер керек. Кандай дейсиздер, макулсуздарбы? Экинчиси, улуу сөздө уят жок. Эркектердин эң чоң муктаждыгы бул сексуалдык каалоосу. Эгерде ал муктаждыгын аткарбаса, анда башка жактан издей баштайт дейт. Үчүрүнчүсү, кемирип кесип жей бербеш керек. Андай учурда ал кача баштайт. Эркек үйдө көп болбой жатса, аял жоопту өзүнөн сураш керек. Жана кийинкиси, аялдарды эмоция башкарса, эркектерди логика башкарат. Ага айта турган нерсени алыстан баштабай, каңкуулабай, конкреттүү эмнени күтүп жатканыңызды айтыңыз. Акыркысы, эркектин дагы жан дүйнөсү бар экенин унутпаңыз. Аны талкалап алсаңыз, ал ордуна келбей калат. Ошондуктан бул нерсе маанилүү. Тилекке каршы, кээде кыздар эркектерди тукум ала турган объект катары дагы карап калышы мүмкүнбү деген суроо туулган. Албетте бул өтө коркунучтуу. Мындай ойду өзгөртүш керек. Тукум ала турган, төрөп алсам эле болду. Анан ажырашып кетем, төрөп алсам болду. Анан өзүм эле тарбиялап алам эмес. Ойду өзгөртүш керек. Кыздардын максаты бул төрөп алуу эмес, баланы атасы менен полноценный же болбосо бүтүн үй бүлөдө чоңойтуу. Атанын моделин көрбөй чоңойгон балдар жан дүйнө кемтиги менен чоңоюшат. Ошондуктан кыздарга айтсак, ар бир кыз күйөөнүн портретин тартып алышы керек да. Бирок портрет бул өтө идеалдуу болбошу керек. Ошол нерсеге жооп бере ала турган мырза бар болгону сизге жолуга албай жүргөн. Жөн эле төрөп алгыдай баланын тагдыры оюнчук эмес. Балага ата керек жана бала никеде, адал никеде, баталанган никеде, жаратуучу тарабынан дагы шыктандырылган же колдонгон, ата-энеси тарабынан дагы колдоого ээ болгон, жакындары арасынан дагы колдоого ээ болгон макулдук менен түзүлгөн никеде бала чоңоюшу керек. Бул анын келечегине өтө чоң таасир берет. Жакында бир балага консультация кылып калдым.
Анан ал айтат да, мен өзүмдү апамдын бактысыз жашоосуна күнөөлүү сезем депчи. А мен эмнеге десем, көрсө апам кош бойлуу болуп калып турмушка чыга электе, мен боюнда болуп калыптырмын. Анан менин айымдан анан турмушка чыгыптыр. Өмүр бою атамдын арагына чыдап, атамдын соккусуна чыдап жашап келди. Мен күнөөлүү экенмин депчи. Ал бала азыр мен жаңылышпасам бир 20 өтсө керек. Анан өзүн ушундай апасынын бактысыздыгы үчүн күнөөлүү экен дагы. Мен эч качан үйлөнбөйм. Мен эч качан бактылуу боло албайм. Мен эч качан адам катары жашай албайм. Анткени мен апамдын бактысыз жашоосунун себепчиси болдум дептир. Элестетиңиз, бул чынбы? Бул каяктан келген ой? Бул каяктан келген пикир? Карап көрсөңүз. Бирок тилекке каршы ошентип жашагандар бар. Анан аз эмес. Бул өтө көп. Же болбосо апалар сен боюмда болуп калып, анан ушинтип анан тийгем. Же болбосо сени монтип калбасын деп, анан ушинткем депчи баласын күнөөлөйт да. Жок, ар бир адам өзүнүн жашоосу үчүн жоопкерчиликтүү. Ар бири жеке өзү үчүн жооп бере алат. Мындай нерсе дагы өтө өкүнүчтүү. Эркектер дагы качан бактылуу болушат? Кандай мамиле жасаса болот? Кандай мамиле кылганда эркек өзүн эркек катары сезет? Мурунку бир подкастта, эгер кызык болсо угуп койсоңуз, мен айттым элем, эркектин алсыз жагына эмес, күчтүү жагына басым жасап жашасак, биз жеңишке жетебиз депчи. Демек, эркекке шыктандыруу маанилүү. Бул мактоону алмаштырып албаңыз. Мисалы, балдарды деле, сен бүгүн 5 алып келдиң, азаматсың. Бул кылынган иш. Сен бүгүн үй жинадың, азаматсың. Кылынган иш. Ошон үчүн мактап атабыз. Биз кылынган иш үчүн эмес, шыктандыруу, ар бир кадамда анын жакшы жолдо баратканын айтып, анын жакшы жактарын белгилесек, бул шыктандыруу. Демек, эркекке дагы шыктандыруу өтө маанилүү. Жана албетте, ошол баягы сүйүүнүн 5 тили деген китепти окуган болсоңуз, ал жакта да мен аябай таң калгам. Мырзалардын көпчүлүгүнүн сүйүү тили шыктандыруу, колдоо болот экен. Анан убакыт өткөрүү көпчүлүгүнүн. Билбейм, бизде угуп жаткан мырзалардын сүйүү тили кайсы экенин, бирок өзүңүз жөнүндө жазып кетсеңиз болот. Ошол шыктандыруу, колдоо аял тарабынан боло турган болсо, анда ал бактылуу эркек. Жашоодо дагы кыйынчылыктар болот, жашоодагы кээде американская горкага окшош, бирде өйдө, бирде ылдый, бирде ары, бирде бери болуп. Бизде кээде эмоцияларыбызды тим эле ташкындатат, кээде биз чөгүп калабыз, айтор, бул жашоонун горкасы. Мындай учурда сен дайыма ушундайсың, оңолбой койдуң эмес, эч камсыраба. Бул учурдан да чыгып кетебиз. Бул дагы убактылуу. Баары жакшы болот, ишенем мен. Мен сага ишенем деген сөздү айтсаңыз, анда ал адамга сиз килейген күч кубат болуп бересиз. Эркектердин дагы жан дүйнөсү бар. Анан аялдар болсо, төрөттүңбү? Бак. Эркексиңби? Бак. Кылдыңбы? Мемонда кыл. Алдыңбы? Бак мени, бактылуу кыл. Мемону керем деп катуу айтпашы керек, Анын ордуна, эгерде сен бүгүн ушуну алып келе алсаң, эч нерсе эмес, мен буга ыраазымын. Эртең андан да көптү кыла аласың, мен сага ишенем деген сөздү айта турган болсоң, анда эркектин күчтүү жагы бакырайып чыга баштайт. Анан үйдөгү жагымдуу атмосфера, жогоруда айткандай, балдарды уктатып коюп, же балдарды өз бөлмөсүнө жиберип коюп, кенен отуруп алып сүйлөшүп, баарлашкандагы абдан маанилүү. Баарлаш учурда эми эчтеке болбойт, мейли, жөн эле кой, жумушуң кыйналып атсаң, оор болосо иштебей эле кой деп эмес, сен ушинтип эмес, жөн гана угуп бериңиз. Негизги чечимди эркек болгондуктан ал өзү кабыл алат. Эркек үчүн бул өтө маанилүү. Мына достор, биз бүгүн дагы кыскача бир актуалдуу теманын тегерегинде сөз кыла кеттик. Ылдый жакка пикириңиздерди жазыңыздар. Эркектер кандай кылганда бактылуу болот? Негизи алар бактылуу болуш үчүн эмне керек? Мырзалардын дагы пикирин күтөм, жана албетте айымдардын да пикирин күтөм. Эгер YouTube каналга каттала элек болсоңуз, подписацияны басып катталып коюңуз. Ошону менен чогуу эле мен сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга дагы чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Жана суроолор болсо, жеке мен өзүм менен иштешким келет, мен мамилемдин үстүнөн иштешким келет, мен жашоомду башка жакка өзгөрткүм келет дегендер бар болсо, сиздерди жеке WhatsApp номурубузга катталууга чакырам, жазууга +1 301 760 60 70 сандарына. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, сиздерди жакшы көрөбүз, бактылуу болуңуздар. Ар бир адам бактылуу болуш үчүн жаралган. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.